Достор, бардыгыңыздарга рахмат. Каналга катталып, мага катталып, лайк басып, комментарий жазып, пикириңерди жазып, колдоп, жакшы сөзүңөрдү жазып аткан бардыгыңыздарга чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Ошону менен катар достор, акыркы чыгарган баягы Ош шаарында болуп аткан суноостор боюнча, негизи эле Ош шаарында эмес, Ош областы боюнча, Кара Суу районунун Ош областынын кайсы бир райондоруна, кайсы бир айыл аймактарына, бардык жерлерде болуп атат. Ошонун ичинде мен кечээ акыркы чыгарган видеолорум Ош шаарындагы мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз жерлерди басып алып, курулуштарды куруп алгандар боюнча чыгарган видеолорум өтө көп мындай талкууга чыгып, ошонун ичинде жакшы сөз айтып колдогондор болду, жаман сөз айтып жеке каттарга чейин сөгүнгөндөр болду. Эми мен алардын эч бирине маани бербедим, баарын Кудайга коюп унчукпай эле неме кылтам. Туугандар, мындай да бир хадис эске келди да. Хадис бар. Эгерде кимде ким атасын жакшы көргөн болсо, атасы билип билбей ээлеп алган жерлер болсо, ошону кайра кайтарып койгула дейт да. Атаңыздардын акырети жакшы болсун десеңиздер, ошондой болсун деген хадис бар. Эгерде андай болбой турган болсо, бирөөнүн мындай мамлекеттинби, башка бир кошунаңынбы, мындай жерине өтүп бирөөнүн акысына кирип калган болсоң, жер боюнча да, бул баягы акыретте дагы Аллах Таала айтат, 7 кабат жерге оролосуңар дейт. Бул деген сөз, достор, бул 7 кабат жерге оролгон азабына биз чыдай албайбыз, туугандар. Ошону мындай туура кабыл алуу менен, мыйзамга баш ийүү менен кабыл алышыбыз керек. Ошону туура эмес кабыл алып, баягындай мыйзамсыз жолдор менен дагы деле жүрө беребиз дегендер, ошолордун кимдир бирөөнүн баягы мыйзамсыз иштерин жаап жашыргысы келген жакын тааныштары дейбиз, башкалары дейбизби, ушундай бир туура эмес комментарийлерди жазып, туура эмес сөздөрдү жазып кетишкендер үчүн атайын ушундай хадис болду. Эгерде сөзсүз түрдө эле мэрия келип же болбосо бийлик келип сиздин дубалыңызга, сиздин жериңизге снос деп жазып кетиш керек эмес да. Ошону биз өзүбүз билип кылып коюшубуз керек. Бирөөнүн акысына кирип калбаш үчүн акыретти ойлосок. Мен кайсы жыл бир көп жыл мурун угуп калгам, Ноокатта эмне Караташпы, Койташпы эмне деген жер бар. Ошол жерде дамыла айтканы бар. Бирөө жолуңарды асфальт кылып берейин, бирок жолуңар бир аз тар болуп атыптыр. Ошону бир аз кеңейтип койсок десе, жумада отурган дамыла молдеке айтыптыр. Ушундай бирөө бизге жол салып берем деп атат. Эгерде акыретиңерди ойлосоңуздар, атаңыздарды жакшы көрсөңүздөр, баргыла дагы баягы ген план боюнча мамлекеттин, элдин жерин кайтарып, решеткаңарды мына жумадан кийин барып эле бузгула десе, жумадан кийин чыгып 2-3 жөө бузган экен, андан кийин ошол жол бардыгы бузуп, ошол жер жол ачылып, асфальт болгон экен. Мына ушундай туура түшүнгөн адамдар бар экен да. Ошол сыңары менин сөзүмү дагы эгерде туура кабыл алган адам болсо, бул дагы биздин шаарыбызга, мамлекетибизге, мына өзүбүзгө эле керек да, бул башка бирөөгө керек эмес да, туугандар. Өзүбүздүн жол кеңири болсо, бул өзүбүзгө жакшы, өзүбүздүн шаар өнүксө, өзүбүзгө жакшы. Жолдо пробка тыгын болот деп ыйлактайсыңар, бийликке баягындай кыласыңар. Ошо бийлик бизге шарт түзүп берейин десе, биз өзүбүз ушундай каршы чыгып атабыз. Ошон үчүн эгерде азыр биздин баарыбыздын атабыз, мына менин атам мисалы Кабырда жатат. Кабырда жатпагандардыкы болсо Кабырга барат. Бул качып кутула албайбыз бул нерседенчи. Ошондуктан акыретти ойлогон адам болсо, мамлекеттин жерине, элдин жерине кирип алган болсо, кайтарып коелу, достор. Канча кошунаны карабагыла, кошунам деле кылбай атат, мен деле кылбайм да деп, мага деле акырет керек эмес, кошунама деле керек болбосо деген сөздү токтотуп, достор, ата бизге бул дүйнөдө эмес, акыретте дагы керек болот. Ошон үчүн акыретте кыйналбасын десеңиздер, баарыбыз эле мусулмандарбыз. Ушул баягы басып алып калып, ашыкча кирип, мындай жердин акысын алып алган болсо, ошону кайтарып койсоңуздар жакшы болот, достор. Мына азыр жакшы иштер болуп атат. Жергиликтүү бийлик, жогорку жактагы бийлик булар жасап аткан иштердин баарын кош колдоп колдошубуз керек дагы. Мусулманчылыкта дагы, хадистерге дагы кичине бир аз көз чаптырып койсок, туугандар. Анан комментарий жазганда дагы мен айрыкча мына TikTok баракчамда комментарийлерди акыркы учурда өчүрүп коюучу болуп калдым. Себеп дегенде баягы туура эмес сөздөрдү башка нукка буруп жүрген, мындай чыдабастык сөздөр менен жазып жүрген адамдар болду. Анан
Мага да бир-эки кабар келип калды ошо комментарийден. Бир-эки адам кармалып органдар тарабынан азыр ошол суракта депчи. Ошондуктан комментарий жазганда азыр жаңы мыйзамды да окуп коюңуздар. Азыр бирөөнү мазактап, туура эмес маалымат берип, ушул жаңы мыйзамдар чыккан. Ошондойлор болсо кылмыш мындай иши козголуп, жоопкерчиликке тартылат. Комментарийдеги дагы достор. Бирөөнү мазактаса, бирөөнү сөксө, бирөөнүн аброюна шек келтирсе, бул камалат. Эми мен комментариимде кандай сөздөр, нелер болгонун билбейм. Бирок ошол бир-эки адам кармалып ушундай болду дегенден комментарийлерди өчүрүп койдум. Дагы бирөөсү ушундай туура эмес сүйлөп алып, жаман сөздөрдү жазып, мусулман адамдар жаман сөз жазбай, колдон келсе бири-бирибизди колдоп, баарыбыз эле кыргызстандыкпыз. Кыргызстандын Ош шаарынын өнүгүшүнө баарыбыз салым кошуп кетели. Анын үстүндө мамлекет башчылары, президентибиз Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич дагы айтып атат, жардам бергиле, келгиле, көптөйлү. Мамлекеттин мыйзамдуулукту сактап, адилеттүүлүк, калыстуу, мыйзамдуу өлкө болушуна достор, элдин дагы эң чоң салымы бар. Бизден дагы зависит этет. 99% биз элден. Давайте ошондой нерселерди айтып, мындай бири-бирибизди көрсөк тыйып, кайдыгер болбош керек да. Бул китепте дагы бар. Көрүп туруп айтпай койгон дагы болбойт. Ошон үчүн айткыла, дегиле, калыстыкты чыгаргыла. Мамлекеттеги бийликтегилер иштеп атат, элдин эсебине иштеп атат. Оңдойлу жардам бергиле деп атат. Коррупцияны токтотойлу деп атат. Бандитизмди токтотту. Мына рекеттер болуп, чорный порный дегендер бар эле. Туурабы, канча адамдар ишкерлик кыла албай калган. Ошолорду токтотту, коррупцияны токтотот. Дагы бизге эмне керек? Мына азыр шаарыңарды оңдоп берейин деп атат. Мамлекеттин жерин алып алгандарды бир баягы өзүн байытып туруп, бир-эки адамга мындай бирден экиден бир сындырымдан нан берип койсо, ошолордун баягы немесин путунун алдында намаз окуп, ошолорго пакта коюп кошомат болуп атат. Андай нерсени токтотойлу дагы. Мамлекеттики, элдикиби бияка кайтарайлы, значит. Сөзсүз эле мамлекет келип туруп, силерге снос деп анан оларды кыйкыртып, бакыртып, ызычы кылып, баягындай паника кылып эле бир нерсе кыла бербейчи. Мамлекетти снос, значит снос кайтарайлы. Ушунча жыл пайдаландык, ушунча жыл, мына 30 жыл, кеминде 30 жыл болбосо дагы 20 жылдан бери эле отургандар бар. Болду деп мамлекетти кайтарайлы да, биз мына шаарыбызды өнүктүрөлү туугандар. Ошондуктан баарыңыздарга ошол кээ бир адамдарга ушул хадисти дагы эсине салып коеюн деп ушул видеону тартып атам. Атаңыздарды жакшы көргөн болсоңуздар, сиздер дагы жериңиздерди карап, линияларды карап, бирөөнүн акысына кирбейли деген максатта жазып койдум. Бул видеону дагы туура түшүнөсүздөр, туура кабыл аласыздар деп толук ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.